Мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун эксперттерин жолуктурууга уруксат берилген эмес. Бул маалыматты улуттук борбордон бүгүн 22 октябрда билдиришти. Бүгүн эртең менен Чолпонбаевдин оор абалы тууралуу маалымат түшкөн. Ал Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна инфаркт диагнозу менен жаткырылган. Аталган борбордун ооруканага барган өкүлдөрүнүн СИЗО 1 мекемесинин жетекчисинин уруксат кагазын талап кылып жолуктурушкан эмес. Мурунку министр аталган абакта убактылуу камакка алынган болчу. Булак бара келди. Жогорку кеңештеги депутаттардын тобу иштеп чыккан мыйзам долбоору менен парламенттик шайлоону 2021-жылы жазында өткөрүүнү сунуштап жатышат. Депутат Өмүрбек Текебаевдин айтымында парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу каражаттын тартыштыгы, коронавирустун экинчи толкуну жана шайлоо системасын реформалоо сунушуна байланыштуу сунушталууда. Бирок президенттик шайлоо өз убагында 10-17 январда өтөт. Эске салсак, 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын БШК кайра 6 октябрда жокко чыгарып, кече 21 октябрь күнү парламенттик шайлоонун күнүн 20 декабрга белгилеген. Булак элдик медиа. Экс-премьер өзүн каралап жалган маалымат тараткандарды сотко берем деп эскертти. Менин кеңиштетүү тарамагына эч кандай тиешем жок. Экс-премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев жалган маалымат таратты деп аларды сотко бере турганын эскертти. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы расмий баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, мени токен чалгындоо жана иштетүү үчүн билдирме берди делген маалымат чындыкка дал келбейт. Бизнес менен алектенбейм жана мен кеңиштетүү тарамагына эч кандай тиешем жок. Менин репутациямды каралаган ачык фейк маалыматтарды жайылтуу көбөйгөндүгүнө байланыштуу жалган маалымат тараткандарды жоопко тартуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу экенимди авторлордун эсине сала кетем деп жазган ал. Булак Барс медиа. Мамлекеттик кадр кызматына жаңы жетекчи келди. Абдрахман Маматалиев тууралуу жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун басма сөз кызматы бүгүн 22 октябрда билдирди. Бул кызматка Досалы Эсеналиевди экс-президент Сооронбай Жээнбеков отставкасынын алдында дайындаган. Ал бул кызматтан бир жумага жетпей, кайра Садыр Жапаров кол койгон буйруктун негизинде бошотулган болчу. Булак бара келди. Гуронов Мирбек Мамасалиевич Ош Электроактын башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу бүгүн 22 октябрда ишкананын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ал 2003-жылы Ош шаардык электр энергия сатуу мекемесинде эмгек жолун баштаган. 2006-жылы инженер, андан кийин ага инспектор болуп иштеген. 2010-жылдан баштап жетекчилик кызматтарды аркалаган. Өзгөн ретте жетекчинин орун басары, ички аудит жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы, Сузак электр энергия сатуу мекемесинде башчы, Жалал Абад шаарынын электр энергия сатуу мекемесинин жетекчиси, өзгөн реттин жетекчисинин орун басары жана өзгөн ретте жетекчи болуп иштеген. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Булак турмуш кежи. Кыргыз фильм кино студиясынын жетекчилигине Акжолтой Бекболотов дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Тиешелүү буйрукка Маданият министри Нуржигит Кадырбеков кол койгон. Акжолтой Бекболотов буга чейин Айтыш коомдук фондун жетектеп келген. Булак элдик медиа. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Киманалиев социалдык жеке баракчасында парламенттик шайлоону кийинкиге жылдырууга каршы экендигин билдирген. Анда эмне себептен каршы экендигин 3 факторго бөлүп төмөндөгүчө жазган. Мен жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун 2021-жылдын июнь айына жылдырууга каршымын. Биринчиден, жогорку кеңеш пропорциялуу система боюнча 5 жылдык гана мөөнөткө шайлана турганы Конституциянын 70-беренесинде так жазылган. Экинчиден, БШК тарабынан шайлоо күнү жаяланган. Мыйзам өткөн мезгилге карата колдонулбайт. Үчүнчүдөн, жогорку кеңештин бул чакырылышынын конституциялык реформа жасоо үчүн моралдык укугу да убакытта жок. Конституциялык реформаны жогорку кеңештин кийинки чакырылышы жасашы керек. Эскерте кетсек, бүгүн жогорку кеңеште учурдагы кырдаалга байланыштуу депутаттык шайлоону кийинки жылга жылдыруу сунушталган. Булак элдик медиа.
Оштун Алай футболдук клубу 2020-жылдагы Кыргызстандын кубогу мелдешин өттү. Финалдык беттеште алар Кан шаарынын Абдышата командасын 1-0 эсебинде жеңип алышты. Оюндун жүрүшүн Кыргыз Спорт ТВ YouTube каналы түз алып көрсөттү. Биринчи бөлүктүн 36-мүнөтүндө алайлыктардын 28 катар санындагы чабуулчусу Соломон Инкум стандарттык абалдан чыгарылып берилген топту башы менен киргизип, финалдык беттештин тагдырын чечти. Муну менен Алай клубу Кыргызстандын кубогун акыркы 10 жылдын ичинде экинчи ирет утуп, Азия футбол конфедерациясы кубогунун квалификациялык стадиясына жолдомо алды. Футбол боюнча өлкө кубогу борборлоштурулган форматта Кан шаарында өттү. Ага чемпионатта 2-ден 8ге чейинки орунду ээлеген командалар катышкан. Алай финалга чейинки жолдо Каганат, Нефчи командаларын уткан. Булак Спутник KG. Кыргызстанда президенттик жана парламенттик шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын айрым нормаларын токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бүгүн 22 октябрда ал Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитетинде 3 окууда жактырылды. Мыйзамдын негиздемесинде жазылгандай, аны иштеп чыгууга 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийин түзүлгөн коомдук саясий кырдаал себеп болду. Негиздемеде азыр борбордук шайлоо комиссиясынын иши токтоп турганы, Жогорку кеңештин ишин калыбына келтирип, имаратын оңдоо зарыл экендиги эске салынды. Мамлекеттик бюджеттеги тартыштык 36 миллиард сомдон ашып турганы жана коронавирустун экинчи толкунуна даярдык үчүн чыгымдар бар экени, шайлоодон кийинки окуялар боюнча чыгым 450 миллион сом болгону жазылды. Кырдаалды жөнгө салганча, президенттин мөөнөтүнөн мурда жана парламенттик кайра шайлоону токтото туруп, конституциялык реформа жүргүзүү зарыл экени белгиленди. Сунуш кылынып жаткан мыйзам долбоорунда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу жүргүзүлө турган конституциялык реформа 10 январга чейин аяктай турганы, парламенттик кайра шайлоо ошондон кийин гана, бирок 1 июндан кечиктирилбестен өтүшү зарыл экени айтылды. Булак Азаттык. Кыргызстанда орусча ырдоого расмий уруксат берилген. Ал эми Кыргызстанда туруп эле орусча ырдагандар кыргызча ырдоого уруксат бербегени. Бул биздин элдин жумшактыгы. Башка дагы кантип түшүндүрөбүз? Бул тууралуу ырчы обончу Бек Борбиев соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. Илгери эсиңиздерде болсо, Кыргызстан обондору радиосу менен иштешүүнү токтотуп, ырларымды алдыртып салдым эле. Себеби радионун кожоюндары обондорунун жетекчилигине орус кызды олтургузуп коюшуптур. Каршылыгым жок болчу. Эгер ал кыргызча билген, кыргыз ырларын түшүнгөн болсо, тилекке каршы ырчыларды тааныбайт, керек болсо өтүп кеткен залкарларыбызды уккан дагы эмес экен. Радионун кожоюна алмаштырыңыз десем, болбогондуктан ырларымды толугу менен эфирден токтоттурдум. Менин артымдан ырчы обончу инилерим дагы ырларын алдыра башташты. Кийин радионун кожоюну чалып алып келгиле, кыргыз билимдүү кызды койдук, иштешели деп калышты. Ошондо мен айттым эле, биз кыргыздар жумшак элибиз, керек болсо меймандарды мойнубузга миндирип алабыз. Бирок ал сыйды туура эмес түшүнүп алгандар болсо, анда биздин арабызда орун жок. Биздин тилди, улуттук баалуулуктарды шылдыңдашка эч кимдин акысы жок. Биз тирүү турганда жол бербейбиз деп жазган ал. Эске салсак, соц тармактарда Империя Пицца караоке клубунда администратордун кыргызча ырдоого тыюу салганы тууралуу видео тарап, ал талкуу жаратып жатат. Аталган видеодо кардар кыргызча ырдагысы келгенин, бирок кыргызча ырларды ырдоого тыюу салынганын себебин сураган. Кызматкерлер аларда кыргызча ырлар жок экенин жана компаниянын талаптары ушундай экенин түшүндүргөн. Ал эми кардар кыргызча ырларды программадан тапкандыгын жана компанияны сотко берерин айтканда, кызматкер маселе жок деп жооп берген. Булак Барс Медиа. Нариман Түлеевди мэрлик кызматка сунуштаган эмесмин. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров КТРКга берген маегинде айтты. Ошондой эле Жапаров Түлеевдин кызматка келгенин башында билген эместигин белгиледи. Ал жөнүндө ошол күнү кечинде билдим. Анткени Азиз Сурахматов өзү арыз менен кетип, ордуна Түлеевди таштап кетиптир. Ал Сурахматовдун укугунда болчу. Мэрди шаардык кеңеш шайлайт. Мен жөн гана сунуш жөнөтөм. Нариман Түлеевди сунуштаган эмесмин. Бирок ал адам менен сүйлөштүм. Эл каршы чыгып жаткандыктан аны кызматтан кетүүсүн айттым, дейт өкмөт башчы. Булак Назар Ньюс KG.
БШКга партиялардан кайрадан шайлоого катышуу тууралуу билдирүү келип түшүүдө. Бүгүн 22 октябрда дагы 3 саясий партия Борбордук шайлоо комиссиясына жогорку кеңешке шайлоого катышуу тууралуу билдирүү жөнөтүштү. Алар ата мекен, мекен ынтымагы, билим, илим ордосу. Эске салсак, буга чейин Кыргызстан жашылдар жана Бүтүн Кыргызстан партиялары арыздарды эртерээк тапшырган. Булак Назар Ньюс Кейжи. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында шайлоо босогосун түшүү, парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу, конституциялык реформа тууралуу мыйзам долбоорлору кароо маселелери турат. Учурда жыйындар залынан журналисттер жана жогорку кеңештин аппараты чыгарылып, депутаттар талкуу жүргүзүүдө. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйында өткөрүү үчүн кворум чогулду. Булак Назар Ньюс Кейжи.